Мына ошол сунушту колдоо менен да азыр кыскача эле маалымат берип койсоңуз, биринчи окуудагы келип түшкөн сын пикирлердин кайынча жерлерин эсепке алдыңар. Кайсы менен макул, кайсы каршысыңар. Анан ошондон кийин бешөөнө бир эмне берип койсок болот. Бул макул, давайте. Макулдайсыңарбы? Давайте, увалю. Сабаштары, урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу эл өкүлдөрү. Биринчи окууда сиздерден бир нече 7-8 ушундай сын пикирлер болгон. Ошонун дээрлик баардыгы ушул оңдолуп чыкты. Анын ичинде жанагы өкмөттүн ордуна кабинет министров деп, анан көп мындай эмелер жанагы коомчукка да чыгып кетти, жанагы тыңшоо жакпак депчи. Анын баары мен дагы айтып кетер элем. Эң эле ушул жерге көп көңүл чордону ушунда болот да. Бул дагы бир жолу айтып кетем, соттун уруксаты менен. Анын баары такталып турат. Анан кийин Дастандалович жанагы бир ушул тийиштүү иш-чараларды 3 айдан 6 ай чейин деп айткан. Биздики 6 айдан 1 жылга чейин, ошол 6 айдан 1 жылга чейин калтырып атабыз, суранып атабыз. Себеби дегенде бул жерден эми бул биздин каршылаштар бул жөн эле бир уюштурулган кылмыш эмес. Мунун артында билтеген мамлекеттер турат, кызматтар турат. Ошон үчүн өзүнүн убактысы бар, өзүнүн мыйзамдары бар. Ошону кылып жатабыз. Калган ушул айтылган нерсенин баары кирилди, такталды. Процедура боюнча. Ошо сунуш мен айтып атпайм азыр баарына эле бирден добуш берели деп. Бирок бир нерсеге ушул конкреттүү түрдө Рустам Алайбекович мен сизге айттым эле. Мыйзамсыз тыңшоолорду жасагандарга жазасын көрсөтүп койсоңуздар деп. Рахмат. Могу жерден мен эксперт окупойчу жер мыйзамда. Ошону бир угушсаңар, себеп мындай болду да, мен ооз ачам. Дайым бир жерге барып ооз ачам. Мына ошол жерден кондиционерден дагы силердин аппаратыңар чыкты да, бул эми уят, бул маскара. Мен аппаратты мага чөнтөгүм эле салып бергиле, мен сүйлөйм. Мен тескерисинче каттуураак сүйлөп берем. Мен ооз ачкан жерге уламдан барып, то сөрүнүн астына коесуңар, то тиги муздаткычка коесуңар, кыйналбагылачы садакалар. Мен дайым эле айтам. Мен эле чөнтөгүмө салып койгула, мен 24 саат сүйлөп берем силерге. Эми кечирбейсиңер. Ушундай нерселерди кечирип эле жүрө бербеш керек. Ушул нерселерге каттуу жаза колдонуш керек. Ким койду ошол жерге? Мен эртең маалымат жыйын өткөрүп барын көрсөтүп берейин деп аттым эле. Бул экинчи жолу силердин аппаратыңардын кармалышы. Бир коем. Биз сиз менен деги эле башка жарандар менен мындай шуулданбайбыз. Орусча айтканда вы не представляете оперативный. Эмне үчүн коесуңар? Аны биз биле ошондо сураңыз. Жана кожоюну бар. Ресторан ээси бар да, чакырбайсызбы? Служба безопасности бар. Бизге арыз жазыңыз, биз анда ошону тактап түшүрдү. Ким койду, эмне деп. Эми өзүңөр мен арыз жазам байлана. Анан бул жерден биз улуттук коопсуздук комитети бул Кыргыз Республикасыныкы. Кыргыз Республикасынын коопсуздугун, жарандардын коопсуздугуна иштейт. Анан жанагындай бизде көп мен айтып коеюн, көп нерсе болуп кетти да, бир коомдо бизди бир мокочо көрсөтүп, орусча айтканда попытка демонизировать. Бир менин колума сиздин алдыңыздагы сиздин мугалимдериңиздин бири генерал алдагы ошонун кагазы түшүп калганда, Мадумаровдун артынан карма карап жүргөнгө каражатыбыз бүттү. Кошумча каражат бөлүп берсеңер деп жазып атат. Процедура боюнча. Процедура боюнча айтып атам. Эгер ошону эске алсаңар, мен ошону угайын деп атам. Редакция кандай болуп калды деп. Жок, сиз жазуу түрүндө кирсип койдуңузбу ушул сунуш? Бул кишилер билет эмне сунуш керекligini.